саламатсыздарбы? Кутман-таңыңыз менен. Биз менен машыгып баштаңыз. Ушу кунфу бул Кытай элинин салттуу уруш өнөрү. Ошолордун бир ийкемдүүлүк көнүгүүлөрүн көрсөтөлү. Бүгүн болсо шпагаттардын ар кандай түрлөрүн көрсөтөбүз. Азыр болсо шпагаттын биринчи түрү кытайча хэнча шпагатын көрсөтөлү. Азыр биринчиси болсо шуча болуп көрсөтүп калдык. Азыр болсо шуча шпагат. Ушул шпагатты кылып атканда, мисалы үчүн кыймылдоо менен жазсаңыздар болот. Анан дагы ылдый дагы эңкейсеңиз. Бул шпагатты башынан баштап атканда 20 секундтан кем эмес жасайбыз. Бул жакшы. Башка жака дагы кылып коюңуздар. Башка бутка дагы шучаны кылып коюңуздар. Башка жака бурулабыз. Акырын бурулабыз. Астыга да ушинтип ийилебиз. Анан ошо сизге кунтуп коеюн, ошо тизеңиз деген ылдый караш керек да. Ылдый караш керек. Согон чоңуңуздар өйдө карайт. Жакшы, жакшы. Бул болсо шуча шпагаты болчу. Эмкиси шпагаты бул хэнча, прямой шпагат. Бутубузду түз кармайбыз. Ошо кылып атканда 20 секундтан кем эмес жасайбыз. Ошо шпагатты жакшы жасап калгандан кийин 1 мүнөттөн аз эмес жасайбыз. Анан дагы бир варианты бул минтип да ылдыйып, мындан дагы бир экинчи вариантын 20 секунд жасайбыз. Жакшы жасагандар 1 мүнөттөн кем эмес жасайбыз. Жакшы. Эми болсо биз денебизди чоюп алдык, даярдап алдык. Андан кийин ошо цигун көнүгүүсүнө өтөбүз. Дагы бир эскерип кетейин. Кээ бирлери цигун десе түшүнбөй калат эмне деген экенчи. Анан ошон үчүн бул цигун ички энергия менен иштейт. То есть ички дем алуусун, ички энергия айланыш үчүн, кан айлануусун дагы бул жакшы жардам берет. Ошол цигундун бат жасоосу дагы болот. Ошонун көнүгүүсүн көрсөтөлү. Азыр болсо алакан менен кыя чабуу, мушту менен сокку берүү деген көнүгүүнү жасайбыз. Кытайча доджан чханцюань деп аталат. Кадимки эле алакан менен жасап атканда дем алабыз, мушту менен согуп атканда демди чыгарабыз. Бул көнүгүүнү 6-дан жана 10-га чейин жазсаңар болот. Эки жака ошондо 10 болот да. Жакшы, жетиштүү. Жакшы. Эми биз менен чогуу тайдичуань стилине чогуу жазайлы. Тайдичуань стили бул эң таанымал стили. Азыр болсо биз жапайы жылкынын манеген сулоо көнүгүүсүн дагы бир жолу көрсөтөбүз. Дагы биз менен чогуу жазаңыздар. Шарды алабыз, бутту чыгарабыз. Акырын манеген сылайбыз. Белибизди түз кармайбыз, жерди карабайбыз. Кайра өз ордубузга келип калдык. Ошондой эле башка жака жазайбыз. Жакшы, жакшы. Эми сизге айтып кеткендей эле бул көнүгүү аябай жай жазылат, бирок уруштук колдонуусу бар. Ошонун бир экинчи вариантын сизге көрсөтөлү. Жайыраак жазайбыз азыр. Раз. Мен артка кой бербей эле коеюн, анткени жыгылып кетпесин деп мынтип кармап калдым. Кайра өз ордуна келип калабыз. Жакшы. Эми биз маанайыбызды көтөрүп алдык, денебизди дагы күнгө даярдап алдык. Күнүңүздөр жакшы өтсүн, сак болуңуз, аман болуңуз, жакшы туруңуздар, саламатта калыңыздар.